Ушул өрөөн Нарын районуна караштуу Хутор Актала айылы деп аталат. Бир кездерде бул аймакка биринсерин эле түтүн булаткан үйлөр болбосо, какыраган эле талаа болчу. Суу дагы жок эле. Айлели кыйынчылык жашоо кечирип, жетишпеген заман болгон менен бирине бири кайрымдуу, боорукер болушар эле. Мен анда 2 жашымда энемден ажырап, эне мээримин көрбөй калдым. Атам мени Кудайдан сурап алган жалгыз кызым деп атымды Суран койгон экен, деп сөз баштаган Суран апанын ой толгоосу менен сөзү чугунулап, байбиченин басып өткөн жолуна назар салдык. Кенекейимде энем каза болуп калып, кийинки эненин колунда бардым. Кийинки энем мугалим болчу. Атам дүкөчү болуп иштеп жүрчү. Ал мен 4 жашка чыккыча чоң эжем багыптыр мени. Атам болсо балам жок деп ошол эжемдин бир баласын, бир кызын багып алыптыр. Андан кийин менин тайыным 20 төлөгөн экен. Атам өлүп отуруп, ошо менин энемди 12 жашында эле берип саттыр. Ал киши да төрөбөй жүрүп, 20-га чыкканда ошо мени төрөптүр. Анан атам Кудайдан сурап алдым деп атымды коюптур. Ошон менен өз мугалим, кийинки аялым мугалим болуп, 4 жашымда алды. 8 жашымда кайра кайтыш болуп калды. Төрөбөй. Андан кийин эненин колунда болдум. Ал энем да мугалим болчу. Ал 5ти төрөдү. Ошондон ал бөбөктөрүмдү чоңойтуп бактым. Кийин байкем жара багып алган байкем солдатка кетип калды. 3 жылдык солдат болчу. Эркектин жумушун малым мен багып, атын сугарып, чөбү салып, ошентип жүрдүм. Аңгыча окуу башталып окуп калдым. Анан окуганда бала кезде свет да жок, телефон да жок, эчтеке жок, суу да жок болчу да. Жерге талдын суусунан ап көч десек түшүнбөйт болуш керек. Илгичке жонубузга көтөрүп келип суу ташуучубуз. Ошентип жүрүп чоңойдум. Андан кийин эле атамдын ошо 2 жака кеп кеткенде малым мен карап жүрдүм. 3 жыл бою солдаттын келичи. Андан кийин эле турмуш жолун көздөп калдым. 7 класс эле билимим бар. 3 жылдык билимди нарындан окучубуз. Атам жибербей койду ага. Анан ошо бойдо үйдө жашап жүрүп, эми тесек отунду айтпай эле коеюн. Башыман ошонун баары өттү. Анан кийин кыскача эле сүйлөйүн. Андан кийин турмуш жолун көздөдүм. Барып турмушка чыгып анан 9 балалуу болдум. Каяка турмушка чыктыңыз? Ушул эле Хутор Актала жанында эле Хутор Актала эмгек талаа деп айтат го. Ошо жака турмуш. Абышкаңыз кандай киши экен? Кандай билүү экен алар? Аны жолдошум деле кайненем помидор, табадыраңга айтап ушундай айдаган киши экен. Баласын окутпай араба кеч кылып алыптыр. 3 эле жылдык билими бар экен анын. Ошо алыптыр. Анан кийин ошо жерде жашап жүрүп эле анан кийин бала чакалуу болдум. Болбогон нерсени бар жазадым, сайма да сайдым. Өрмөк да согуп бос үй көтөрдүм. Шырдак шырыдым, шырдак жасап боёдум, өзүм боёп, өзүм жөнбөдүм. Ушундай турмуштарды өткөрдүм. Фапта иштедим. Фапта иштеп жүрүп, ошол кезде караңгы эле да. Нарынга барып төрөгүлө, кеткиле десе, качып эле бир топ аялдарды мен төрөтүп калдым. Фапта иштеп. Врач жок болчу. Өзүңүздүн бир жөндөмүңүз болсо керек анда, бир касиет, бир төрөтүп ошентип калдым. Анан анда деле жүрөк курчу окшойт. Азыркылар аябай эме го. Кадимкидей төрөтүп, ороп, анан жакшырап баккыла деп ошентип айтып жүрдүм. Бирок сестратын деле айтчу эмес. Жайлоодогу келиндерди дагы ээрчитип алчу. Ошо анда көрө ошо медсестрам каччу, коркуп мен силер кириңизчи мен кирбейм деп. Ошентип аларды ошондой өнөрүм да болду. Ошол кезде эгин тартыш болгондуктан бир баш данды дагы калтырбай жыйнап алып, кенедейибизден эле ар кимибиз алыбызга жараша эмгек кылып, эринбей иштээр элек, деп сөзү чугунулады Суран апа. Биз окуп жүргөндө свет да жок, суу жок, эчтеке жок, ушундай кез экен да. Аны мектепке
барганда түштеңиз бар сабакка барып сентябрь айында. Колхоз айдатчу да бизге. Буулай орчубуз. Орок менен мынтип. Анан жерге түшкөн машактарды терип анан баягыны чийден неметип алып оруп алып, анан боолап тик чийтип тургузуп коёр элек. Аны келип анан атамлерибиз трактор да жок ал кезде, машина да жок. Араба менен жүктөп алып барып, кампага түшүрүп, анан кийин 5-6 атты чиркеп байлап алып, мындай айлатып, тебелетип. Анан ошону анан бакалдын арттырып анан буудайды чогултуп анан аталарыбыз энелерибиз сапырып ошентип эле. Анан жерде калат да. Ай, буудайлар тергиле деп бирден терлер. Ушундай заман өттү. Жокчулукта, Ооба. Жетишпеген заман беле ошол, Ошондой деле жетишпеген заман болчу. Ошо атам бригадир болуп жүрдү, учетчик болуп жүрдү, ошо адегеде дүкөндө иштеп жүрдү. Андан кийин атам өзү бетке сүйлөгөн, ачык айткан, ушундай кыйын киши болчу. Атамды даана билем мен турмушка чыгып, жана кызымды төрөгөндө каза болду. Анан баштагы жыйналыш болот да, бирдеме жыйналыш болгондо да. Балпекени чакырып келгилечи, ай биз сүйлөй албайбыз, биз айта албайбыз. Чакырып келип ошо сүйлөсүн деп ушинтип эле. Атам ушундай. Мен атамды тартпай калыптырмын. Энем жоош экен, энем тартып калыптырмын ошо. Таланттуу болгон турбайсызбы энеңиз тартып, Ооба. Энеңиз таланттуу анан уз киши беле колунан. Атам комуз чертчү. Муса Баятовдун комуздарын чертчү. Ошондой эле мен үйрөнүп алсам болмок экен, жок дегенде комузду. Анан энем ошондой ырдап жүргөн киши экен. Энемди мен көргөн жокмун да. Ошондой киши экен. Балдарыңыз төрөлгөндө кимдер жардам берип атты сизгечи? Улам мындай. Мен балдарым төрөгөндө кайненем болуп атты. Мен жумушка кетем, эртең менен кетип балдарга чай берип, апамды тойгузуп коюп анан жумушка кетем. Түштө келип кайра чечип, кайра берип, кайра кетем. Кайненем болуп атты, кайненем. Эмне жумуш кыласыз ошо? Бетпунктта иштечим. Анан ошо бир эле медсестра бар болчу кезде. Андан кийин орус кыздар келди 2. Андан кийин бир аял келди такшырган. Андан кийин дагы бир келин келди. Андан кийин анан өзүбүздүн айылдан Турган деген абысынын болду. Акушерка Жамила деген болду, акушерка. Анан врач келди, Жамила деген врач келди. Анан ал врач келгенден кийин анан биз өзүбүздүн прививкага балдар чакырып кел дейт, ага барам. Боюнда бар айылдар чакырып кел дейт, буга барам. Менин жумушум да ушундай болду. Ушу хутур акталады, Ооба. Ушундай күндөрдү өткөрдүм. Ошондо эл турмушу кандай эле ошо маалдажы? Элдин жумушу аябай эме болчу. Бирөөндө бар, бирөөдө жок, начар. Бирок элдер ошо кезде буудай айдап алчу. Анан кийин картошка айдап алчу. Ушуларды айдап алчу. А менин кайненем жашыл чабакчу. Кайненем пенсияга чыккандан кийин ал жок болуп калды. Ошо. Кийин черек буудай айдабай кырышты. Жалаң эле мал менен эле анан малга арпа айдап эле, анан чөп айдап эле карышпады. Мен окуп жүргөндө Сталин өлдү. Сталин өлдү март айында. Анан ошондо Сталинди эметип сабак окуткан жок. Отургула, сүйлөбөгүлө, ошого деме кылабыз деп ошентип отургузуп бизди эме кылып койду да. Анан отурдук. Эми мен бала кезден айтып отурсам сумдук эле болот деп. Жаныбарлар дүйнөсүн алып келе десе бир сууга барам. Ат көчтү көтөрүп алып сууга барып баламында суунун ар жагында бир чийит бар, чийдин түбүндө 3 жумуртка жатчу. Анан күндө эле ошону карайм. Анан карап анан бир күнү карасам эле чаар элекей болуп атат. Байкуш. Балапан болуп калган турбай үйдө эле баягыны кармайын десем эле жылаган. Бутумду баш менен бекем бастым. Ушундай эле бекем бастым. Бастан момтуп барып анан жыйрылып эле туруп калды. Эми карасаң ошонун жыйрыларын кайдан билем. Анан туруп калды, анан алып атамдын картошка салган оросу бар, алып барып тыштап койдум. Эртең менен баягыны көтөрүп алып, жыгачка салып алып, көтөрүп алып барасам, балдар кыздар кыйкырып бакырышып мектепке алып барып баягы жылагандан анан агайыбыз сойдурду. Анан сойдурса чоң анан майда анан орточо анан майда болгон апа жумурткалары бар экен. Ургаачы жылан экен. Анан баягы балапанды жумуртканы ток бүкүл ойдон жутуп алыптыр. Чайнабайт, бүкүл ойдон чыкты. Баягыны алдырып салып, ичине кийиз сатып, баягы өсүмө жаматты. Анан ушундай тамга тетиги жерде түшкөн, жерге түштү ушундугу. Ошо анда бир 5 деген бар алган. Ошо канча жашта элеңиз ошондо? Ошондо 5-6 класс болчубуз. Ошондо.
эми ошо мен жүрөгүмдү карайсың. Коркпой. Сен ооба. Анан эмеге чыкканда айтып атпаймын ана буудай оордук деп. Талаага чыгабыз да анан аяктан жылан чыгат да. Анан кана өлтүрүп көрчү деди. Жылан арбап болду кыпкызыл болду тикесине тура калат турбайбы? Тикесинен туруп калат да. Топурак алып ыргыттым. Кайра эле жакындап келатат. Топуракты алып да ыргыттым. Үчүнчү жолу ыргытканда анан жылан кетип калды. Өлтүргөнүң чын экен деп анан балдар сенип атпайбы ошентип өтүрөт турмуш. Бала кезимде дагы бир мен айтат жаскамал элдин баары сакмалга кеткен учур. Мен де бала мындай жөлөн тамда турам. Атам, апам үшөөсү эле үчүнчү аялы да толготуп калды. Ана толготуп калганда эле мен жөлөн үйүп деп уктап кетем. Кайра туруп уктап кетем. Ошентип атып бир маалда энебиз эшикке чыгып кетти. Ана эшикке чыгып кетип эшиктен бакырып төкүрүп баланы колтуктап келди колуна. Колтуктап алып келип эле жерге койду. Атам арт тияктан чыга калды. Менин көзүм ачыла түштү. Эмне кылар экен деп багалар карап отурам. Атам келип анан киндиктин буягынан да байлады. Орто жерине устарасы бар экен. Дай көлөштү такап туруп багын кести. Анан ороп койду. Ошону көрүп калган мен ошону 4 аят өзүм киндигин кестирет. Анан муну кайдан билесиң деп сурагандар болду. Анан ушундай деп айтып берген. Бала кезимде ошону көрүп калгам да. Бала кезде көргөн тажрыйбаңыз менен иштеп кеткен экенсиз да, Анан ошондогу тажрыйба менен иштеп кеттим. Корккон да жокмун, үрккөн да жокмун. Азкы төрөттөр опасный. Илгери кээ балдар тоого чыгып кымыз ичип, айран ичип, сүт ичип, айылда болсо жарма жазып, жарма чыктып иччү да. Азыркылар ат ичпейт. Ана төрөттөрү жакшы эмес да. Ана жайлоодон мен айтып атпаймынбы, агам 3 жыл солдатта болду, мал бактым деп кыскача эле айтайын эми. Ана 5 адым койду болсо көгөнгө тизе барып, анан койду бирден саап тай энебиз бар ошо жанагы энемдин энеси. Өгөй тай энем бар да. Ошону менен жайлоого чыгып, койду байлап берчүмүн. Саачу, мен да саачумун, уюз да саап, айтпайм, турмушка чыгып ошонун баарын үйрөнүп алып келген жеримен такшарбай оокат кылып беттим. Анан кыздарыңызга, келиндериңизге кандай тарбия бердиңиз? Алар кандай чоңоюшту? Эмнелерди үйрөндүңүз? Кыздарым өздөрү, кыздарыма айтып тураттым, таза кармагыла. Түймөнү үйрөнгүлө, сайманы сайгыла деп өзүм баштап өзүм берип жүрдүм. Улуу кызым түймөнү аябай көттөйдү. Үйдү тимер ушундай аябай таза кармады. Ара өсүп Бишкекте бухгалтер болуп бүтүп келип чабанга тийип калбады. Аркысын. Окуусу калды ошо ойдон. Андан кийинки кызым дагы Бишкекке барып окуп келип, мен окуп келем деп догурунуп кетип окуп келип анан көлгө барып дүкөндөн окуп бүткөн. Азыр бухгалтер болуп иштеп калды. Ал эмгеги акталды аныкы. Тиги кичи кызым болсо өзү эле чуркап кетти. Өзү эле эмип кетти, эме кылган жок. Өзү эле Дээринде бар экен, Ооба. Анан тиги Бишкекке келип, өзү эле жумушту өзү эле таап алды. Агасынын үйүнө келип, жумушту кыдырып жүрүп өзү таап алды. Система болуп чыйрак болуп чыккан экен да. Ооба. 3 эле кызы бар анын. Ошону айтып. Анан тиги балдарым болсо баары өстө эле окуп кетти. Жоопурдун окуусун окуду. Бир балам ушул балам. Бишкекке барып окуйм деп, анан документ даярдап алып келип, документ Бишкектен алдырып ийип, акчасы бар деген окшоп, автобуска түшкөндө жүрүп кеттир. Анан кайра келип анан шоопурдукун окуп, жана КамАЗ айдап, балдарын бакпады. Суран апа эс тартып чоңойгон сайын өзүнүн энесинин тарбиясын көрбөй калса дагы канында бар дегендей, эне жолун жолдоп, бала күндөн эле ыргашыктуу, сөзгө чебер болуп, жан дүйнөсүндө жаралган кандай сезим, ой толгоолору болсо кагаз бетине түшүрүп, азыр дагы обон созуп ырдай калат. Апам ырдачу экен да. Анан илгери эмне колхоздо эме кылып жүрүп арык казышат. Өгүз минип алып арык казып талаага чыгышчу экен. Анан бир күнү мен чоңоюп калдым да. Ушу 8-9 жашымго. Анан бир апасы чакырып алып бери келчи деп анан. Ай, апаң ырчы эле, сен ырдаганды билесиңби?
ана ушундай деп жанагы сөздү айтты. Ооба дедим, ана ырдап көрчү деди. Ана ырдасам ыйлап шолок деп жактады кетип ыйлап. Ошентип мына ошондой эле чыгаргам муну. Ана сөздөрүн кийин чыгарып калдым. Оңдоп түшөп койсоңуз керек кийин. Кайгы көп менин башымда, айрылып жетим калыпмын. Апамдан 2 жашымда, апамдан 2 жашымда. Каркыра деген кайраң кош, кайрылып талга консочу. Кайгыга салбай мен дейди, каралдым апам болсочу. Берекем апам болсочу. Агата жок, ийини жок, кабарымды алышка. Кайгылуу жалгыз экенмин, кайсынын барат намыска, кайсынын барат намыска. Атадан 6 бар экен, энеден жалгыз мен экен. Жараткан Кудай бересип, кейитпей койсо жөн экен, кейитпей койсо жөн экен. Атадан 6 болгуча, энеден 2 болсочу. Сырдашып сыр жетишкен, мен байкуштай эжесиңди болсочу. Бар болгону 7-класс билими менен бир топ жакшы иштерди жаратып, айыл маданиятына дагы салымын кошуп келген Суран апа, Шайыр апалар тобуна кошулуп, эл алдына ыргүүлөрү жаңырып, калың элдин жаркын жазган учур көп эле болду. Ошо жерден тиги бир аялдын эжеси эме иштейт экен, маданият жагынан иштейт экен. Анан ошол айтып калды, ай, силерде элдин баары Шайыр апа деп уюштурат экен, силерде жокпу деп суроо бериптир. Уюштурбайсыңбы, барбы деп. Анан уюштурса уюштуруп көрөй деп анан бизди чакырбады. Ылайыктап чакырып, анан уулум айтыптыр, клубда иштеп жүрүп. Мен апам деп үйдө бала багып отурат, карызда деле ошол кишини чакырып алгыла деп. Анан кийин келип анан ошондо иштеп калдым 2 жыл, 3 жыл, 82 жашка чыкканга чейин. 2 утумда басталды. Чыгып кете бердим. Аябай үсөтүштү, аябай бетишти. Сүрөтү да бар телефонда. Ошо. Азыр канчага келип калдыңыз? Азыр 85, 86-га карайм эми. Жакшы. Ay bali, sarıgazza derge çaldıra, ırgıştanırgı dargıma, aşıkla gelet negen siva, aygaray köpkü çaldıra. Ellerge malın tapşırıp, eleste güçtay yaşçırıp, Cayrulu berge varsa bir can aşağıdan bastırır. Cayrulu berge varsa bir can aşağıdan bastırır. Ay bali. Жашым өттү деп жатып албай, жаштарга үлгү болуп, жакшы саамалыктардын башында келе жаткан апабыздын кол өнөрчүлүк, узчулук өнөрү дагы өзгөчө. Ал тууралуу Бапесте өстүргөн уул кыздары дагы сыймыктануу менен сөз кылышып, кайда болсо айта жүрүшөт. Апам 9 баланын энеси. Биз 6 эркек 3 кызбыз. Атам менен апам бизди эч нерседен кем кылган жок. Курсагыбыз ток, кийимибиз бүтүн чоңойдук. Апам экөө бизди жакшы окугула, жакшы окусаңар, жогорку билимдүү болосуңар, жогорку билимдүү болсоңор жакшы жумушка иштейсиңер, жакшы жумушка иштесеңер, жашооңор жакшы болот деп дээр эле да. Ар бирибизге апамдын мамилеси ар бирибизге өзгөчө камкор, мээримдүү, азыркы убакка чейин камкор болуп чалып,
эмне кылып атабыз, ден соолугубуз кандай, жумушубуз кандай байланышып кабар алып турат. Апам эс тутуму күчтүү, эл ичинен чыккан таланттуу эне, жамакчы, ыр жаза коймой өнөрү да бар. Бизди апам ушу эрте туруп окат кылган адамдын бир ырыскысы артык деп, эрте тургула, жоопкерчиликтүү болгула деп, ошон үчүн биз жоопкерчиликтүү жана баштаган ишти аягына чейин аткарганга үйрөттү. Андан тышкары апамдын боз үй жасалгалаганга өнөрү бар. Өрмөк согот, ий кийрет. Айылда медпунктта иштеп жүргөн убакта көп аялдардын төрөтүн кабыл алды. Көп баланын киндик энеси болду. Ошол таланты ар бир баласына калганда бизде ошо бир туугандарыбыздын баары, байкем, эжем, инелерим баары ырдайт, ырдаган өнөрлөрү бар. Ушу эл алдында төкмөлөп сүйлөп ийбей өнөрлөрү бар, баарынын тең. Кыскасы таланты ташкындаган мээримдүү эне да. Биз баарыбыз жолугуп калган убакта ар бирибизге акыл насаатын айтып, андай болгула, чындыкты сүйлөгүлө, түз жүргүлө, акыл эстүү болгула балдарым деп дайыма акылын айтып турат. Ошо апама чың ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Дайыма төрүбүздө, маңдайыбызда ден соолугу чың, акыл эси тың, аман эсен жүрө беришин каалайм. Ошо апама бир ырсаптарын айтып койгум келип турат, ушул эмеден пайдаланып. Жаркыным, жаным апам, жарыгым, жалгыз апам, жашоодо жөлөп жүргөн жаныма жакын адам, жүзүнөн жылдыз жанган, жайдары жаркылдаган, жылмайып күлүп турган ал менин апам деп айтмакчымын. Ошондой эле ушул апам аман болсун, ушул небере чөбөрөлөрүн маңдайында биздин төрдө жаркылдап жүрө беришин каалайм. Апа, мен сиз менен сыймыктанам. Сиздей эненин кызы болуш мен үчүн чоң сыймык. Менин апам калың элдин арасынан чыккан талант, көп кырлуу талант, отурган жеринен уйкалыштырып сөз тапкан жамакчы, кошокчу, көптөгөн ырлардын автору, ар бир баласына мага арнаган ырлары бар апамдын. Апамдын калың журттун арасына тараган эмгектерин жогорку окуу жайынын студенттеринин фольклордук практика учурунда пайдаланылып, өздөрүнө колдонулган учурлар дагы менин эсимде бар. Апам өз заманында партиянын мүчөсү болуп, коомдун өнүгүшүнө активдүү катышып, эмгекчил, мээримдүү эне катары тарых барактарында калат деген терең ишеничтемин. Апамдын кол жазмасына таандык каалоо тилектерден мен сиздерге айтып берейин. Арпанын мекин талаасындай, беш колдун салаасындай, кара жандын ынаагындай, кара суунун чунагындай, адырдын кызыл гүлүндөй, ак сайдын чатыр көлүндөй, өмүрүңөр узун болсун, жүрөгүңөр тунук болсун. Мына ушул сыяктуу керемет сөздөрдө уккан адамдын жүрөгүнөн терең түнөк табат деген ишеничтемин. Учурдан пайдаланып апама ыраазычылык билдиргим келет. Апа, сиз менин сыймыгымсыз. Апа, мен сизге ыраазымын. Апа, сиз бар биздин үй жарык, жылуу, нурдуу, төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиз. Кудайым өмүрүңүзгө береке берсин, эки дүйнө жакшылыгын берсин, эки дүйнө бактылуулугун берсин. Кудайым сизди эч нерседен кем кылбасын. Орутпай бактыңды
жашыңда берсин мээнетти, карыганда берсин дөөлөттү демекчи. Суран апа азыркы тапта кадырман карылардын катарын толуктап, 9 баласынын сый урматын көрүп толкуп турган чагы. Биз чоң апамдын небере келиндери болобуз. Чоң апам азыркы убакта биздин үйдө эс алып жатат. Ошо менен бирге чөбүрөлөрүн карашып, бизге жардам берип атат. Биз билбеген нерселерди бизге үйрөтүп, акыл насаатын айтып жатат. Сизге чоң рахмат, апа. Көп жашаңыз. Ден соолукта болуңуз, апа. Өмүрүңүз узун болсун. Ар дайым биздин төрүбүздүн көркү болуп, элип биздин үйүбүздө ар дайым жүрө бериңиз. Рахмат, неберелерим. Силерге да Кудай өмүр берсин, бак берсин. Аман болгула, бай болгула. Чоң рахмат. Дай денедеги sütün menен алпынтып ат бешикке баккан энем. Нуруңа меримиңе магдыраткан маңдайда менин батпас күнүм белем. Asıl edem ağlayım menin enem. Bakıtım sen söktü menin enem. Туғандар, апабыз денсаулықта болсын, өмірі ұзын болсын, жүзүнөн күлкү кетпесин, каарылык куук жетпесин. Туугандар талашканыбыз сый болсун, ынтымагыбыз арта берсин. Апа бак берсин сизге Кудайым, бактылуу болгон улайым, барганда 80-90го, балдардын көргөн убайым. Урматтуу туугандарым, апа сиздин берген тарбияңызга биз аябай ыраазыбыз. Яраткан Аллам ден соолугуңузду чың кылсын, өмүрүңүздү узун кылсын. Оорусулуккодон алыс болуңуз, оорубаңыз, биздин төрүбүздө биздин сыйды көрүп, биздин жакшылыктарыбызга күбө болуп жүрө бериңиз. Сизден мен ойлойм аябай жакшы тарбияны алдык ушу 9 балаңыз. Баарыбыз тең Кудай буйруса баарыбыз да тең жакшы үй бүлөлүү, очор бачар болду. Сиздин эмгегиңизге, бизге берген тарбияңызга чоң рахмат. Сиздин көптөгөн жакшы жактарыңызды алдык биз. Айтып өтсөк, өзүңүздүн чыгарган мындай айтканда жамакчылыгыңыздан алдык. Балдарыңызда жамакчылардан бар, ырчылардан бар. Берген тарбияңыз бизге азыркы өзүбүздүн иштеп аткан кызматыбызда дагы жашообузда да пайдаланып келатабыз. Көптөгөн оорчулуктарды башыбыздан өткөрдүңүз. Эми алардын баарын айтып кереги жок апа. Эмки ушул жашооңуз, мындан аркы жашооңузда төрүбүздө эле сый көрүп, жакшылыктарыбызга күбө болуп, дагы акыл насааттарыңызды айтып, неберелериңизге үйрөтүп жүрө бериңиз. Көп жашаңыз, оорубаңыз, эң негизгиси. Ден соолугуңуз чың болсун. Мен апам жөнүндө айтсам, мен апамдын 6 келини, 3 кызы бар, 9 бир тууганбыз, мен жолдошум. Мен анын ичинен 6 келиндин 4-чүсү болом. Өзүмдүн нарында теплодо иштейм. Мен ушу апамдын колуна келин болуп келгениме 22 жыл болду. Ошо 22 жылдын ичинде апам жөнүндө айтсам, апам бизге бир кайненелик, бир такыр, бир каарын төккөн жок. Апам бизге үлгү болчу апа. Апаман көп жакшы нерселерин үйрөндүк. Тазалыкты, тыкандыкты, бирөөгө катуу сөз айтпаганды, ушак сүйлөбөгөнгө, жолдошубузду кандай сыйлаганды,
бир тууганга кандай мамиле кылганды биз апаман үйрөндүк десем жаңылышпайм. Апам биз 6 келин болсок, апам ошо 6 келинге өзүнүн кызындай бир мамиле кылат. Баягы апам өзү мен дагы ушул айылдын кызымын да анан апамды мен кичинемден эле билем. Апам шырдак жасаган, кол өнөрчүлүгү аябай бийик, боз үйлөрдү көтөргөн, ошо боз үйлөрдүн боолорун, аркандарды жалаң апам өз колу менен көптөгөн боз үйлөрдү көтөргөн да. Анан апам өзү шайыр, ырчы, жамакчы. Апам балдарын такыр урушпайт, баягы ыр менен, сөз менен, жамак менен гана тарбия берет. Эгерде бизден жолдошубузга мисалы үйдө уруш талаш болот, ошону баягы апама айтсак, баласын урушпайт, наоборот келинди да урушпайт, баласын гана мындай акырын жамак сөздөр менен гана тарбия бергенге аракет кылат да апам. Апа ден соолугуңуз чын болсун, өмүрүңүз узун болсун, айылдын бир үлгү алчы, айылда бир үлгү алчы келиндер көп. Апамды жеке эле биз эле эмес, айылда кандай бир иш чара болсо, бирөө келин ала турган болсо, ошо апама ырын кылып жоолук салдырышат. Мындай кылгыла, малыңарды карагыла, бириңди бириң сыйлагыла, урушпагыла деп ушинтип айттым. Бирок балдар өздөрү эле, дээри бар балдар өздөрү эле жасап кетет экен. Мага айттырбай гана жасап кетишти өздөрү бүт эле. Айттырган жок эчтеке. Өздөрү эле угат кылып өздөрү эле жасап кетти. Анан эми бунда балдарымдын баары жеке эле ал уулум эмес. Тиги Эрнис деген балам бар, бу да ырчы. Элис деген балам бар, бу да ырчы. Бүт эле ырчы. Чоң Куда да баары айтты, баары ырчы экен. Бул кимди тарткан деп. Анан балдар жооп берип атат. Апабыздын кулагы укпайт, карып калган. Ушул апабыз ушундай өзү ырчы карат, өзү бетет. Ушул кишини тартып калганбыз деп. Ушкаңыз ырдачу беле? Жок. Тектерге чыккан буудай дегенди гана ырдап койчу, башканы билчү эмес ал ырдачыбыз. Ал киши сугат, андан кийин жалаң эле өмүрү суу менен өттү. Бирок ада сыйланып жүрдү. Өмүрү суу менен өттү, анан ошону пенсияга чыгып. Балдарыма бактыл өттү, өмүрү берсе экен, ден соолуктун жакшылыгын көрсө экен. Иман берип неберелер чоңоюп, атасына жылуу сөзүн айтса экен. Иман берип неберелер чоңоюп, балдарына урмас сыйын көрсө экен. Жашоо деген мына ушундай нерсе экен, адам деген бир калыпта жүрсө экен. Кармашкан колдор бек болуп, ата энеңер амаресен жүрсө экен. Кармашкан колдор бек болуп, бир туугандар амаресен жүрсө экен. Карысы бардын ырысы бар деп айтылат элибизде. Айлапада той топурда болобу, байбичилердин улуусу деп алгач сөз беришип, төрүгө тургузуп, сый урмат көрсөтүп келатышкан эл журт, ага туугандарыма алкышымды айтып, батамды бере жүрөм дейт Суран апа. Келечек муун жаштарыбыздын бактысы болуп, элибизде тынчтык болуп, үй бүлөдө ынтымак болуп, заманыбыз өркүндөй берсин, өсө берсин, гүлдөй берсин Кыргызстаным. Эч качан согуш болбосун. Балдарыбызга бейпилдик турмуш, тынчтык, ынтымак, ыйман орносун. Аллахым баарыңарды колдосун. Эч убакта оорубагыла, бар болгула, аман болгула. Омин. Ылайым эле энелердин ак тилеги орундалып, эл арасынан сурулуп чыккан Суран апа өңдүү кийинкилерге үлгү болчу. Ак элечек апаларыбыз бар болсун демекчибиз.
бизге берилген. Кабыл болсун дайыма баке, жашагылым түшпөй төрүндөн. Кабыл болсун дайыма баке, сый урмат көр ушул өмүрдөн. Бүгүн туулган күнүңүз апа, ден соолукта жүрүңүз апа. Узак жашап өмүр сүрүңүз, сизге каалайт ул кызыңыз. Узак жашап өмүр сүрүңүз, сиз ар дайым аман жүрүңүз. Таптадыңыз апа тулпарды, талпынттыңыз алгыр шуңкарды. Апа сизге тазим этебиз, биз болобуз ата урпагы. Апа сизге тазим этебиз, биз болобуз ата урпагы. Бүгүн туулган күнүңүз апа, ден соолукта жүрүңүз апа. Узак жашап өмүр сүрүңүз, сизге каалайт ул кызыңыз. Узак жашап өмүр сүрүңүз, сиз ар дайым аман жүрүңүз.